Дайым алдыға қарай умтылалы деген уран менен. ТНТ Кыргызстан буум шоу берүүсүн баштайт. Мен Эмир. Жана Аида, биз менен болуңуздар. Гүлжигит деп атым тура табышат, бирок Гүлжигит байке кандайсыз, сиз Сатыбековсуз дегенде уже. Бүгүнкү күндө корктойн деген ой болчу экен, бирок Жакшы деп оюңуз бар болчу. ишке ашпай калды. Негизи көп адамдар аракет кылышат, бирок. Комена чапкасы отуруп. Дагы чогултабыз, көптөгөн акчалар бар. Үйдө отуруп акча тапкым келеби деп комментарийде жазып ошол сиздин рекламаңыз эмес. Биз үйдө отуруп таппайбыз. Ушул ырчынын эмнеси жагат? Ушуну көрсөм эле жүдөй берем. Же ырда норма эмес дейт. Тамакты көп жейсизби? Ооба. Аттан жыгылгансызбы? Ооба. Дүйнөгө жамгыр болуп төгүлүп, нөшөрлөгөн тамчыларды ар бир угармандардын жүрөгүнө сиңирген. Евразия жылдызы, элибиздин эмгек сиңирген ырчысы Гүлжигит Калыков бүгүн бизде конокто. Бул мырза ырчы эле эмес, актерлукта таланты бар. Бирок жөнөкөйлүгүнөнбү, же уялчаактыгынанбы, же болбосо пиарга муктаж эместигиненби, айтор бул талантын көп деле жарыялабайт экен. Миллиондук мелдеш, красотки и миллион кинотасмаларында ойногон. Ананда шоу-бизнес өкүлдөрүндө жок касиетке ээ, ал пунктуалдуулук. Ушул калыбыңыздан жазбасаңыз экен деп тилек кылып, эки баланын атасы, үлгүлүү үй бүлөнүн ээси, ырчы актер Гүлжигит Калыковду бүгүн Бум шоу программасына конокко чакырдык. Гүлжигит Калыков. Ооба, Евразия жылдызы Гүлжигит Калыков бүгүн бизде конокто. Гүлжигит, эфирибиздин тартиби менен бир аз эскертип өтөлү, түшүндүрүп өтөлү. 40 мүнөттүк маекте сүйлөшүүдө сиз неме, эме деген сөздөрдү колдонбойсуз. Макул. Эгерде колдонсоңуз, чара колдонолу. Бул чара атайын оң колуңузду же болбосо сол колуңузду көтөрөсүз, кайсынын сизге жакыныраак болсо. Көтөрөсүз дагы анан бетке чабасыз өзүңүздү өзүңүз. Өзүмдүбү? Ооба. Макул. Ошол эле сөздөр бизге Эме немелеби? Экөлеби? эме, неме ушундай болуп калат го? Жарайт. Ал сөз бизге дагы тиешелүү, эгер байкап калсаңыз айтып койсоңуз болот. Биз да чабабыз. Макул, анда бири-бириңерди чабасыңар анда, Өзүбүздү өзүбүз эле чабабыз. Макул эми. Макул. Кыз кишиге кол көтөргөн болбойт го анда, Анда баштадык, Анда Эмирди сиз чабыңыз, Аида болсо өзүнүз чабыңыз анда, Макул, ошентип койсун. Бешик боңуз бек болсун. Чоң рахмат. Куттайбыз. Үй бүлөңүз кандай? Үй бүлөм абдан жакшы. Бүгүнкү күндө үйдө отурат. Азыр үйдө. Келинчегим, кичинекей кызым менен ал эми уулум болсо садикте, бала бакчада. Буюрса, саат 6-да чыгат, пара алып кетишим керек. Тентектик кылып жүрөт. Кылыктары чыгып. Тентектик көп кылат негизи. Өзү эле төрөлгөндөн баштап тентек, шок, аябай гиперактивный жигит. Кызым болсо кичине жошураак. Алпар ушул кечитте сизге жакын экенин билебиз. Качан ушул тармактан сизди көрө алабыз? Негизи бул менин хоббим десем жаңылышпаймын. Негизи деле алпар учуу, профессионал алпар учуу эмесмин. Болгону гана орустар айтмакчы любитель. Анан ушундай кээде мүмкүнчүлүктөр болуп калат, сунуштар болуп калат. Ошондой учурда кээде алып барып калабыз. Бирок да шарт дароо эле алып бара албаймын. Мен даярданышым керек. Мисалы үчүн эртең программа передача тартылат десе, мен алдын ала даярданам. Интернет, социалдык тармактардан маалыматтарды алам. Мисалы үчүн келе турган конок тууралуу, же болбосо ошол күн тууралуу, ошол күндө эмне болгон, кандай адамдар, кандай кыйын инсандар дүйнөгө жаралганын. Жалпысынан ушундай. Мүмкүн тойдон сунуш түшпаса кандай кыласыз? Тамада катары. Тамада катарыбы? Бул тууралуу дагы ойлонгон болчумун. Балким кийинчерээк сакал мурутум өсүп, тойго чакырбай калганда чачтарым агарып калган учурда эми жок, балким тойго чакырса деле, балким айтып атпайм, бул хоббим депчи. Балким ошол жагындагы бир тармакты бир өздөштүрөбүз деген ойдомун, бирок азырынча ал жака, ал тармакка аттанганга мен үчүн эрте болуш керек деп ойлойм. Чакырып туруп, кечирип койгул жигит, сен сүйлөп эле тойдун башынан аягына чейин ырдап берчи десе макул болосузбу? Макул болом. Ал тамадачылык эмес, ал деген ырчылык. Жакшы, улантабы. Кидеше булактарыңыз барбы өзүңүздүн мындай жеке бизнесиңизди ачайын деген ой? Чыгармачылыктан тышкары, Чыгармачылыктан тышкары бар. Бул тууралуу ар бир инсан эле негизи ойлонуп жүрөт болуш керек. Ошондуктан аракет кылабыз. Ар кайсы чөйрөдө кичине иш алып барганга.
кичинекей акча таап турчу булактар бар. Ал тууралуу баягы ачык айкын айтпай эле коем го деп бир аз четин чыгарып коесуз. Дордойдо жок, ошол эле бүгүнкү күндө интернет жаштардын баягы көп убактысын алып атпайбы. Деги эле жаштардын эмес, негизи улуулар деле, каарылар деле толугу менен бул интернет булактарын колдонуп калды го бүгүнкү күндө. Андыктан бул нерсени баягы жөн кетирбестен бул жактан акча тапса да болот экенин билебиз. Ошол интернет менен байланыштуу техникаларды ошол интернет менен биргеликте аралаштырып бир иш кылабыз. Кээ бир жылдыздардын атайын баракчаларына кирип комментарийлерин окуганда үйдө отуруп акча тапкым келеби деп комментарий жазып ошол сиздин рекламаңыз эмеспи? Биз үйдө отуруп таппайбыз, биз деген тескерисинче жүгүрүп жүрүп табабыз. Бул деген мен жеке эле мен эмесмин, менен чогуу биргеликте иштеген жигиттер бар. Ошолор менен биргеликте сунуштайбыз, мактайбыз, сатабыз дегендей. Жакшы. Өзүңүздүн жүзүңүз менен атайын элдерге кайрылып, сизден көп киши алат болуш керек кандай болсо. Ой, мен өзүм негизи ал тармакта көп бетимди баягы аралаштырбаганга аракет кылам. Себеби сиз айткандай бул курал да. Бирок куралды деген туура колдонуш керек. Ал жакта жүрө берсе дагы ошол жака бул куралды колдоно берсе туура эмес болуп калат го деп эле. Эл аралык сынактарда дагы көптөн бери атыңыз жаңыра элек. Качан желекти желбирете аласыз? Бүгүнкү күндө корктойн деген ой болчу экен, бирок Жакшы деп ойуңуз бар болчу. ишке ашпай калды. Негизи көп адамдар аракет кылышат, бирок ушул жагынан көп деме жокмун да. Эмоция азыраак да. Тиякта жылан дагы көргөм, ошол да учуп келет го дейм азыр бул жерде да. Жылан жарым сааттан келет. Негизи өзүм жыланмын. Жылым жыландан, жылдызым боюнча арыстанмын, ошондуктан. Жаныбарларга жакынсыз. Сойлогондордун дагы, чуркагандардын дагы ханыммын да. Анан ошондуктан коркпойм болуш керек. Дагы жылан-пыландар келсе, тескерисинче тосуп алабыз. Жакшы. Эмне тууралуу маек кылып аттык эле? Бул сынактар боюнча. Сынактар тууралуу. Сынакка бүгүнкү күндө катышкандан көп баш тартып калдым, себеби биринчиден өсүп келаткан муун биздин инилерибиз жакшырдаган, жакшы өзүн көргөз алган жакшы инсандар бүгүнкү күндө көп таланттуу. Аларга тең таймалашып, чогуу жарышкан болбойт болуш керек деп ойлойм. Алар дагы бул, алар үчүн да бул чоң мүмкүнчүлүк, алар да өздөрүнүн вокалдык баягы өзүнүн үнүн көргөзүш керек. Дарыметин. Ооба, дарыметин көргөзүш керек, өзүнүн талантын көргөзүш керек, ошонун аркасы менен элге таанылыш керек, элибиздин, жерибиздин желегин желбиретиш керек. Бул биринчиси. Экинчиден 2 жыл мурун бир мамлекеттик сыйлык берип калды. Ошол сыйлыктын атын булгагым келген жок. Элибиздин эмгек сүйгөн артист. Ооба. Бул сыйлыкты алып алып, бул наамды алып алып, башка жакка барып алып, жаштар менен жарышып, Кудай билет, балким утулуп калсам туура меселе болуп калат болуш керек. Бул жерде бир аз өзүңүзгө ишенбеген сыяктуу болуп дагы. Жок, ишенбеген эмес. Бул деген ошол наамдын атын булгагым келген жок деген сөз. Себеби убагында мен өзүм 2012-жылы Евразия жылдызы деген конкурска катышып, ошол жактан меники сыяктуу наамы бар чоң эле киши менен таймашып утуп алган болчумун. Ал киши өзүн өтө начар сезген болчу. Ошол кишинин ордундагы болгум келген жок. Бул наамды бергенден кийин ага татыктуу болуш керек. Тескерисинче мени бүгүнкү күндө көптөгөн ошондой сынактарга жюри катары, калыс катары чакырып атышат. Демек, катышпай эле коюш керек го деп ойлойм конкурстарга. Жакшы. Андай болсо, биз клипке кезек берсек. Ооба, Бум Шоу программасында жагымдуу музыка. Тамчыдай денедеги сүт 'Сүтүң менен талпынтып,
ак бешикте баккан элем нуруңа меримиңе магдыраткан маңдайда менин батпас күнүм белең асыл элем талайым сенсиң элем жыргалым сен бакытым сен сүйүктүү менин элем түбөлүк түнгүз өткөн канаттуудай уйкудан чолпон көзүм ачкан элем алдыңа ажал келип турса дагы мен үчүн жанды курман кылат элем асыл элем далайым сенсиң элем жыргалым сен бакытым сен сүйүктүү менин элем шаңданган шола болдум бул жүзүмө асманда ай нурундай асыл элем көзүмдүн карегенде бабестеге алтындай эмгегиңди неге теңе асыл элем далайым сенсиң элем жыргалым сен бакытым сен сүйүктүү менин элем сүйүктүү менин элем Ооба эскерте кетели, элибиздин эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыков бүгүн бизде конокто. Жакыныраак келебиз, баарлашалы, сырдашалы. Гүлжигит, айтсаңыз, сиз көчөдө жүргөндө эн эркин баса аласызбы? сөзсүз түрдө Күйөрмандардан качып, андай болбойбу? сөзсүз түрдө тескерисинче мага жагат. Балки бир күйөрман келип баарлашып сүрөткө түшкүсү келсе, мен колдойм ал нерсени. А көчөдө жүргөндө жаныңыздан өтүп баратканда, ой, бул кайсылырчы эле бул деп анан атын алмаштырган убактар болду беле? Көп болгон андай дагы. Кимге окшотушасыздар? Гүлжигит деп атым туура табышат, бирок Гүлжигит байке кандайсыз, Сатыбековсуз дегенде уже Тикова дегендерди тапкансыз шал жерден. Ар кандай болот, Гүлжигит Сатыбеков деп кетишет. Гүлжигит Калыбеков деп кетишет кээде Гүл Калыков деп кетишет. Ар кандай эми аларды деле туура түшүнөм, себеби мен эле жалгыз эмесмин да бул дүйнөдө. Менин коллегаларым абдан көп, менден башка да көп инсандарды билиш керек. Мени билгенден көрөк Насирдин Нисанов ким экенин билсе мен үчүн бул көбүрөөк пайдалуу келет деп ойлойм ошол жигиттерге, кыздарга. Негизи сиз элдин баары сизди таанып жүргөнгө көнгөнсүз да.
эгер сизди тааныбай калса, ошол сиздин кыжырыңызга тиеби? Жок. Ардануу жокпу? Жок. Эмнеге себептен болуш керек? Ар бир инсандын өзүнүн укугу да, тааныгысы келеби, келбейби. Анын үстүнө бүгүнкү күндө скриптонит, Тимати, интернет булактары дүйнөнү таанып атпайбы биздин жаштарчы. Мурда мисалы үчүн Кыргызстандын тегерегинде эле телевизор аркылуу көрүп эле мисалы үчүн кыргыз элинин артисттерин баягы көргөнгө ашык болсо, бүгүнкү күндө чоң жылдыздарды көргөнгө ашык болуп жатышат. Бул дагы бир туура кадам деп ойлойм. Сөзсүз түрдө өзүнүн мамлекетинин желеги болобу, же өз мамлекетинен чыккан бир продукт болобу, же ырчы болобу, ал нерсени сөзсүз түрдө сыймыктаныш керек, баалаш керек. Бирок ошол эле учурда өсүш керек деп ойлойм. Эми сиздин эмгегиңиз эл үчүн аябай эле чоң. Ошон үчүн шаар тургундарыбыздан дагы бир аз сиздин сүрөтүңүз менен чыгып, сурамжылоо иштерин жүргүздүк. Канчалык деңгээлде сизди таанып, же болбосо тааныбай калышабы деп деген да ой болду. Азыр анда рубрикага кезек берели. Чал берели. Гүлжигит Калыков. Гүлжигит Калыков. Гүлжигит Калыков. Гүлжигит Калыков. Танымайм. Не знаю фамилия, имя. Гүлжигит болуш керек деп. Гүлжигит Калыков. Тааныбайсыз, э? Көрбөп турам. Гүлжигит Калыков. Гүлжигит. Фамилиясы? Калыков. Гүлжигит. Гүлжигит Калыков. Гүлжигит Калыков. Тааныбайсыз? Мына ушундай. Кээ бир кишилерибиз мына сиздин атыңызды тааныбайм деп дагы сүрөтүңүздөн айтышты. Мүмкүн сизге дагы көбүрөөк эмгек кылыш керек. Балким. Дагы бир чоңдогон чоң иштерди жаратып анан дагы ушул кишилер үчүн. Мага эле эмес, баарына кылыш керек. Ар бир инсанга кылыш керек. Мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн ар бир инсан өзүнүн ишин так аткарса, көп эмгек кылса, мамлекет өнүгөт болуш керек деп ойлойм. Сиз айткан нерсе туура. Балким Энрике Иглесиасты көргөзүп эле тааныйсыңарбы десе арасынан тааныбайм деген адамдар чыгышы мүмкүн. Баягы баардык жашоодо баардык нерсе идеалдуу эмес да, ошондуктан мен буга жакшы эле көз караштамын. Ооба, анчалык маанайыңызды чөгөрбөңүз. Себеби азыр бум шоу беришинде сиз менен чого бир кызыктуу оюн ойнойлу. Эфирибизди улантабыз. Бум шоу берүүсүндө оюнга кезек келип жетти. Анда эмесе мен оюнун шартын түшүндүрө кетсем, бул акчаларды мен сиздерге берем. Жерге чачабыз, анан колдун жардамы жок, акчаларды чогултабыз. Бул деген сөз жата калабыз, тура калабыз, отура калабыз, тоголонобуз. Макул. Акчаларды колдун жардамы жок чогултабыз. Болду, жарайт. Анан оюнда Акчаны берип коеюн сиздерге. Өзү чачасызбы? Экөөбүз кадимки араб туугандардай, баягы шейхтердей Ошондой эле. чачпайлы акчаны, экөөбүз бирөөбүзгө чачалы, кимдики көп, кимдики аз. Макул да. 1 2 3 кетти. Жарайт. Даярбызбы? Ооба. Кадимкидей сыяктуу жасап берсеңер да. Бул менден сизге бонус. Макул, рахмат чоң. Андай болсо, Даяр болсок, оюнду Кеттик. баштадык. Пакет айрылып атпайбы? Жок, жарабайт экен, бул пакеттер айрылып берет экен да. Меники жарым калып калды бuyakta. Өзүм эле чаптап алайын. Келиңиз. Дагы чогултабыз. Так, бuyактарда болбой калыптыр анда. Аркаңыз менен жатсаңыз Аркаммен жатыш болот. керек экен, Отуруп анда. Аркам оор экен, чаптап. Ооба, аркаңыз менен жатсаңыз болот, чогултабыз. Мен зонама кирип кеттим го. Онун эле чапкасы отуруп. Дагы чогултабыз, көптөгөн акчалар бар. Кара.
Мен даым қалып қалыпты. Колдун жардамы жок. Эмир, колдун жардамы жок. Oyunun şartын buzbayız. Қалды ғой дағы. Орын қалды. Бұл өзімен өзі ауысып қалды. Мен болдым оқшайды. Шаппағыңыз жер қалды қалды менеке. Эмир турабыз. Эмир, Бірінші жол көрген дейлі. кандай экен? Жақсы кен. Жерге ойнап Болғаны акча ғана. чогулткан. Сом кен. Емкі де мындай қылыш керек екен. Жаңағы заправкаларға келгенде мындай комбинезон киіп алсақ па? Ооба. Ошондойго моуларды чапта болуп суу болсо. Эми сиз тойго деле чыкпай койсоңуз болор ет окшойт. Пакет болот, негизи боло берет. Пакет аэропорт. Қарап көріңізші. Менде қанша ақша? Негизи акча кимдики көбүрөөк болду. Айланып койсоңуз. Эмир айланып койсуң. Негизи Гүлжигиттики көбүрөөк экен. Ушундай экен. Гүлжигиттики көбүрөөк экен. О, анда бұл жерде бір... Эми Гүлжигит акча тапканды билет экен. Үйгүлөп алып атпайсың. Онап, тоголонуп, жатып, секирип, ушундай этип акча тапкан. Гүлжігіт анда бір жол екеуіз камераға қарап басып қойылы. Макул, жарайт, жарайт. Атайын Арабиядан келген шеттер. Басып коюл. Кеттік пе? Кеттик. Кеттик. Конор Макгрегорду эле басасыңар го силер. Мындай кылчу эле. Өтө жакшы, эми бул акчаларды сизге беребиз. Рахмат. Үйгө алып кетиңиз. Макул. Мендер алып кетеді? Бөлүшөбүз экөөбүз. Бөлүшөбүз. Эфирибизди улантабыз анда эмесе. Аппа сүтүң аймалап, эмгениңди көрөйүн, аттатын чапкылап, мингениңди көрөйүн, мойдусунан өбөйүн. Атасынын баласы, апасынын баласы, өссө бергин чоңоюп дейсин элдин баттасы. Бирок алгызга тийбегин, анткени ал менин сүйгөнүм. Дүрүдүм, болду келбей жүргүн, жигити бар экен деп. Арзумду аягандай туюларымын, ичимде канча сага эзилбейин. Ezilbeyin, aseldeyim. Tobulağı akkanday, alma büçür aç. Komşular şayıldan gezikken, konguro ünündü eşitken, koroңо gir albay koştoşup, kol bulgap kal çelem eşikten. Faridam, oy Faridam. Жырга беле жатса, sen ештерсе кылбаса, бирөө келип сага, тамак берип салса. Диккең диштең дигедигедиш, диккең диштең дигедигедиш, диккең диштең дигедигедиш, диккең диштең дигедигедиш. Ойлоносуң эклик, көз алдыңда интернет, баракта барачаңды SMS келет. Karağım ay karağım, sulu camalım, sırayım ay çırağım, tüm özü durarım. Karanlık tünde kalganыңда, karangılap adaşkanыңда, kara horoz kıykırganга çeyin, karam bolup tursam sonunda. Kıykorozu kıykırganga çeyin, kıykorozu kıykırganga çeyin. Ооба, Гүлжигит Калыков менен болгон маегибизди улантабыз. Биз менен болуңуздар. Анда азыр кийинки суроолорго да кезек берели. Макул. Себеби бул жерде эки категория бар. География, анан музыка. Сиз кайсы бирөөсүн тандайсыз? Музыканы тандасам эл айтат да, бул музыканын болуп өзү анан
тандап алып жооп берип койду деп ошон үчүн географияны тандап көрөм. Географияны тандайсыз. Жакшы. Анда географиядан суроолорубузду баштайлы. Биз башыбызга кийген мамлекет кайсы? Башыбызга кийген мамлекет? Ошондой мамлекет барбы? Ооба, муну көбүнчө жайында кийебиз күндөн сактаныш үчүн. Мамлекет бекен ошол. Ошол баш кийимдин атында. Бул Панама. Чөнтөгү бар жаныбар кайсы жерде жашайт? Панама туура айттыңыз. Чөнтөгү бар Австрияда болуш керек. Австралияда, ооба. Андан кийинкиси Американын желегинде канча жылдыз бар? 50. 50 жылдыз бар. Мультфильм Моана кайсы океанда тартылган? Кайсы океан экенин билбейм, балким Тынч океан болушу мүмкүн, же Инд океан болушу мүмкүн. Ооба, бул Тынч океан. Бут кийимдин формасындагы өлкө? Бут кийимдин формасында өлкөнү билбейт экенмин. Италия. Мышыктан корккон капчыгай эмне деп аталат? Бул кыргызча. Капчыгай? Мышыктан корккон капчыгай. Капчыгай мышыктан коркот деген. Аталышы мышыктан корккон жаныбар. Мышыктан чычканбы? Чычкан. Түшүндүм. Жолдо токтолуп алсаң. Көп эле тамактанып калсаңыз керек. Лоретти Робертино легендарлуу ырга айланткан мамлекет? Так, Италия или Испания? Жок. Лабертино Лоретти. Жакшы бир ыры бар, элге белгилүү. Сиз да билесиз. Осоло мио. Ямайка. Ямайка. Анда кыз баланын атынан коюлган мамлекет? Аргентина. Дүйнөдө тереңдиги боюнча ысык көл канчанчы орунда турат? 2-орунда болуш керек. Көл катары. Тереңдиги боюнча. Биринчиси Байкал болушу мүмкүн, экинчиси ысык көл деп калам негизи. Жок, ысык көл бул 7-орунда турат. Тилекке каршы. 2007 уйкаш эле. 2007 уйкаш. Кайсы суроо сиз үчүн оор болду? Мен үчүн кайсыл суроо? Негизи кээ бирлери логикалык суроолор экен. Баардыгы эле кызыктуу болду. Оор болгону тескерисинче оор эмес, уят болдум го дейм, ошо ысык көлдүн канчанчы орун экенин билбегеним үчүн. Музыканы эле тандап алсам болмок деп калдыңыз? Жок, музыканы тандабаган деле жакшы болду. Ооба, жакшы. Анда биз бир нече секундтардан кийин кайра жолугабыз. Бүгүн бизде конокто кыргыздын мыкты мырзасы, Евразия жылдызы, эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыков. Гүлжигит Калыков. Сиздин атайын баракчаларыңызда, аткарган чарбаларыңызда ар кандай элдин ойлору комментарий калтырыштыр. Деги эле жооп бересизби? Ар кандай мурда жооп берчүмүн, көп жооп берчүмүн. Азыр убактыңыз жок, э? Азыркы учурда убакыт эле бар. Бирок ошол убакытты башка нерсеге үнөмдөгөн жакшы болот. Сиз үчүн анчалык деле маанилүү эмес. Көп маанисиз. Анда азыр мына атайын быйтыкчаларды кененирээк жайып алсаңыз болот. Кененирээк жайып өзүңүзгө жакынын дагы тандап алсаңыз болот. Себеби бул жерде ар кандай комментарийлер болмокчу, жакшысы да бар, жаманы да бар. Жамандарын ала эле койсо болчу экен. Жамандарын тилекке каршы эл өзүндө элек жок. Меникинде бар да. Мен элге жамандык каалабайм да. Даярсызбы? Баштай берелиби? Баштадык. Эң эле биринчи Instagramдан алынган комментарий. Элиза деген кыз калтырыптыр. Жеткен көйрөңсүң го эле өпкөң колуңда дейт. Жакшы көрөм силерди. Кийинкиси Pantera Sport Cage дейт. Гүлжигит, сен ар дайым бийикте жүрөсүң, азамат. Так, силерди да жакшы көрөм. Мирлан, бул YouTube баракчаңызда сиздин чарбаларыңызды калтырган. Чыныгы эркек, мужик дейт. Башка ырчыларга караганда. Вау, деп билдирем, эмне деп билдирет? Ушул жигит сизге кайра жазат болуш керек. Эмнеге муну көргөсүң? Мен эмнеге жакшы жазсам деп. Кечке эле муну көргөзө бербейсиз. Муну көргөзсөк, жигитке көргөзсө муну туура эмес болуп кат го дейм. Ошондуктан чынелеби деген сөздү көргөзүп калды. Кейджи баласы дейт. Кереметер, өркүндөй бир Гүлжигит. Так, ага эмне дейсиң? Да, жакшы нерселер барбы? Сам такой деп коеюн, э? Кийинкиси Кигас. Кигас ушул ырчынын эмнеси жагат? Ушуну көрсөм эле жүдөй берем. Же ырдан норма эмес. Так, муну көргөзүп коелу. Разнообразие болуп турсун, э? Нурпери. Сизге атайын сүйүүсүн билдириптир. Гүлжигит, мен сени сүйөм.
мен келинчегим бар да эмнеге Ұят емес пе? Үй бүлөлүү кишиге мен сени сүйөм деп сүйүүсүн билдирген. Андан кийинкиси 1391 333 номеримен каттырыптыр. Адам эмес, барекет жесин. Алдын карасаң ушуну да аккуратнабы. Эл адамы го. ага муну көрбөс калгандай. Бул тамак жегениңиз бир видеоңуз бар эле, эсиңизде болуш керек. Видеом бар болуш керек, андай сүрөттөр эле бар болуш керек негизи. Ошол тамакты жеп ал жакта сүйлөгөн сөздөрүңүздөн алынган. Кийинкиси Нургүл Пазылова. Сонун чыгарма Гүлжигит. Үнүң да сонун. Анан жаңырларды күтөбүз, азаматсың. Так, бул жарашат экен, э? Акыркысы F анан A. Үнүң керемет, бар бол. Так. Сам такой. Мына эчкимге жамандык каалабаган Гүлжигит Калыков бүт бардык комментарийлерге жакшы жооп бергенге аракет кылды болуш керек биздин оюбузча. Анда биз программабызды уланталы. Гүлжигит Калыков үчүн даярдалган суроо бүт элек, ошон үчүн улантабыз. Кыска нуска жооп бергенге туура келесизби? Ооба, жок же болбосо бир жообун тандайсыз. Макул. Үчүнчү жооп болбош керек. Даярбызбы? Анда баштадык. Алипе майрамында кайсы тамга болгонсуз? А. Балаңызга болушуп келинчегиңизди таарынткан күн болгонбу? Болгон. Султан Мурат менен Жамилянын сүйүүсүнө ишенесизби? Ишенем. Тазике жуунгансызбы? Жуунгам. 1 килограмм таш оорбу же 1 килограмм пахта? Бирдей. Маанайы жок сахнага ырдагансызбы? Ырдагам. Бум шоу же биздин шоу? Экөө тең. Кой сой аласызбы? Жок. Шоу бизнесте биринчи атаман болгуңуз келеби? Ошондой так эле. Келинчегиңиз чалганда атайын албай койгон учур болгонбу? Болгон. Ачып калган тамакты жегенсизби? Капыстан. Күйөрмандар сизди аңдышабы? Билбейм. Интернетсиз жашооңузду элестете аласызбы? Элестете алам. Ырдап жатып чүчкүргөнсүзбү? Ооба. Тамакты көп жейсизби? Ооба. Аттан жыгылгансызбы? Ооба. Жашоодогу урааныңыз? Алга. Ар дайым алга. Азаматсыз. Бир суроого кайра кайткым келип калды. Султан Мурат менен Жамилянын сүйүүсүнө. Султан Мурат деген инсандар толтура, Жамиля деген айымдар тем более көп. Экөө кантип сүйүшпөсүн? Бул жашоодо сүйүү бар, сүйүш керек. Бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан. Жамиля менен Султан Мурат эмес болуш керек ал. Алар эмес, сиздин оюңузча. Экөө аттары башка болуш керек эле. Ооба, бул Данияр менен Жамиля болчу. Анан ооба. ырдап атканда чүчкүргөн сезим кандай экен бул? Ырдап атып эле чүчкүрүүм эмес, эми бул бир чолгондон кийин негизи этиканы билиш керек да. Анын үстүнө ырдап атканда эле чүчкүргөн болгон эмес. Чыдап туруп анан бир кичинекей пауза болгондо артка карап чүчкүргөн болгон. Маанайыңыз жакшы элеби? Сонун. Маанайыңыз түшкөндөй сүйлөп жатасыз да отуралып. Жок, мен карып бартам окшойт. Жакшы. Жалпы кыргыз элибизге алга деген уран менен Гүлжигит Калыков өзүнүн уранын айтып кетти. Ошон үчүн баарыбыз алга карай умтула берели. Бум шоу берүүсү дагы ар дайым алга.
Эмир билесиңби? Эфирдин башында Гүлжигит келгенде эме деген паразит сөзү сөзсүз колдонот деп күтүп жаткам. Гүлжигиттин сыртынан эле илимдүү, билимдүү экени көрүнүп турат. Экөөбүзгө окшоп жөнөкөй сөздөрдү жашоосунда колдонбогону байкалды. Бирок аябай ойлонуп жооп берет экен, анан токтолуп калыптыр өтө эле. Мен анысын деле байкаган жокмун. Мен Гүлжигитке жөн гана ийгилик каалайм. Өзүңүз чабышыңыз керек болуп калды эле. Мен анысын деле байкаган жокмун. Мен гүй дегенде билем. Ийгилик сизге Гүлжигит. Андайын деле байкаган жокмун. Эмир байке. Кудай. Азыр мен сөздөрүмдү унута баштайм. Чечерсек болот окшойт.